Кудайдын чакырыгы 13-июнь. Bir 1977 жылдын 20 августунда НАСА күн системасынын алыскы планеталарын изилдөө үчүн Voyager 2 космостук аппаратын учурган. Ал бүгүнкү күнгө чейин космосто учуп жүрөт жана өзүнүн бортунда алтын жалатылган пластинкасы бар проигрыватель алып жүрөт. Бул ааламдагы мүмкүн болгон угармандар үчүн жиберилген кабар. Анда биздин ким экенибиз баяндалат. Ал жерде шамалдын жана жамгырдын үндөрү, оттун чатырап күйгөнү, күн күркүрөө, жаныбарлардын үнү жазылган. Бирок бул пластинканын жүрөгү Бетховендин си бемоль мажордогу 13-чү кыл аспаптар квартети. Бул укмуш музыкалык чыгарма көпчүлүк тарабынан терең кайгынын чагылдырылышы деп эсептелет. Ал адамдын жакындыкка, биримдикке жана дүйнөнү кемчиликсиз кылууга болгон эң терең сагынычын билдирет. Илимпоздор бул кабарды космоско жөнөткөндө алар адамзаттын өзөгүн көрсөтүшкөн. Бул кабардын мааниси ар бир адамдын ичинде терең, эч нерсе менен толбой турган сагыныч бар экендиги. Бул окуя мага Исанын тирилген таңында Марияга берген суроосун эске салат. Аял, сен кимди издеп жатасың? Бул суроонун тереңдигин түшүнөсүзбү? Ал биздин ички сагынычыбызга тиешелүү. Бул суроо ошол биринчи жекшемби таңында айтылгандай эле бүгүн да ойлонууга татыктуу. Сиз эмнени издеп жатасыз? Эмнени сагынасыз? Сизге эмне жетишпейт? Ар бирибизде Исанын жолдоочусу болобузбу же жокпу, ичибизде жашыруун каалоо, терең сагынуу, толтурулууну каалаган боштук дайыма бар. Эң негизги суроо: адамдын жүрөгүндөгү боштукту чындап эле бир нерсе менен толтурууга болобу? Ооба, аны толтура ала турган Ыйса өзү гана. Ыйса жүрөктөн орун алганда гана ошол боштук толуп, адамдын жүрөгү тынч алат.